Апам аяксын, жакшы болсун. Эртерээк көргүм келет атат. Ушу кызымдын ден соолугуна байланыштуу 1-мартта кайрымдуулук концерти болгон жатат. Ушу кайрымдуу, мээримдүү эли журтум ошол концертке келип катышып берүүңөрдү суранам. Ушу кызыма бир жардам болсун деп, аман эсен жакшы болуп кетишине тилектеш болуңуздар. 3 жылдан бери ушу кызымдын аркасынан ушинтип жакшылык тилегимди тилеп басып жүрөм. Мен деле мына 79-та мына 80-ге карап баратам. Картайганда бүгүн бар, эртең жок пендемин. Ушу кызым аман эсен жакшы болуп, мына баласына бир ээлик болсо экен деген тилегим. 1-мартта Сейтек жаштар борборунда саат 6-да кайрымдуулук концерти болот. Ошол концертке келип коюңуздарды суранам. Ошо кызыма эптеп бир жардам болсун деген тилегим. Кыргыз элинен кайрылып турам, жок дегенде мен операцияма болбосо да ошол временно жашаганга ошол таарым алган кагча болсо деп. Бүгүнкү элдик медиа порталынын элдик жардам көрсөтүүсүндө 34 жаштагы Рысжан Айымдын оор тагдыры болмокчу. Рысжан Айым учурда кандагы рак оорусу менен ооруп келет. Азыркы учурда акыбалы оор болгондуктан дары дармектерге да акча каражаты жетишсиз. Андыктан бардык кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурап кайрылат. Аталган Дартын айынан 2,5 жылдан бери азаптуу күндөрдү башынан өткөрүп келсе, оору түн уйкусун уурдап акыбалы айтарлыктай жакшы эмес. Азыркы учурдагы дарылануусуна дары-дармек алганга да карайлап каражат таппай жатышкан убагы. Атым Рысжан, 34 жаштамын. Ошо 2017 жылдан бери ошо ооруп келем. 2,5 жыл болду. 2,5 жылдан ашып калды. Ошол эле бул оору лейкоз деген оору, кан рагы. Операция кылдырайын десем менде эч кандай каражат жок. Бул өтө эле чоң каражатты талап кылат экен. Пересадка костный мозг деп сөөк ичиндеги чучук кандарды алмаштырат экен. Чет өлкөдө кылынат. Бул сумманы табыш үчүн мага өтө эле кыйын да. Канчага жатат ошондо? 150 миңден 300 миң долларга чейин. Рысжан Айым буга чейин сулуулук салондорунда иштеп, өз тиричилигин өзү көрүп келчү. 10 жаштагы уулу бар, жалгыз бой эне. Жолдошу менен ооруга чалдыккандан кийин 2 ажырым жолго түшүшкөн. Учурда кат кабарсыз. Мындан сырткары мындай дартка кабылып калам деп эч ойлогон эместигин айтат. Кийин бул уже экинчи рецидив болдум, кайталанды уже. Биринчисинде да алдым, экинчисинде да уже кичине жетти, кичине каражаттарым элдерде чогултуп берди бир туугандарым. Мына үчүнчүсүндө ала албай калдым. Азыркы ушу бир дары өтө эле кымбат экен. Бул жакта жок. Бир дарын өзү эле европейский 2800 евро турат. Ошондон 5 флакон керек деп. Аны алган жокмун. Бирок башка протокол менен временно камап турушат азыр. Эмне кылып атам, ошо кан алам. Ошо 10 жашта балам бар. Анын келечегин ойлойм. Кандай болот деп. Жашыркай эле жүргөм. Ошо иммунитетим слабый болуп кетти эле. Кровотечение ачылып кетти эле ошондон. Ушундай немеге кабыл болдум. Буга чейин эмне кылып иштесеңиз эле? Буга чейин салон иштегем. Салон красота иштеп эле
ушунака эле жүрчүмүн. Ал эми каарманыбыздын апасы Шаршенбаева кыз 80 жашка таяп, каарылыкка моюн сунуп калса да 2,5 жылдан бери айылдан келип, кызынын жанында карлашып келет. Анткени Рысжан айым атайы бирөөнүн жардамына муктаж. Бул эң кичүү кызым. 3 кыз, 2 эркек, 5 балам бар эле. Бирөө эң улуу балам кайтыш болуп кетти. Ошо жакын эле. Анан кийин ошо 2,5 жылдан бери ушул кызым менен аракет кылып жүрөм. Айылда балдарды мен таластан өзүм төркүнүм талас сырягына болуп аяктыгы жадап бүтүрдүм айдар. Мен үчүн жардам бергиле деп. Анан 2 жылдан бери сурап жүрүп, быйылкы жылы айдар сураганга да алым келбей калды. Уялып да калдым, алардын деле балдары бар, үйтөлүк немелери бар. Анан эми тууган урук, бала чака болбосо эми мээримдүү, кайрымдуу бир кыргыз элимден да бир жардам болобу деген үмүтүм бар да. Ошол менен ушу кызым бир жакшы болуп, жанагы жалгыз баласына ээлик болсо деген эле аракетим айдар. Болсо картайып качан келишимин каршында жүрмөк элем айдар. Бүгүн бар, эртең жок. Каарылык деген. Кудай канча күндөгөн жазды ким билсин аны. Ушуга менен жакшы болуп, ушу баласына баласына тирек болсо экен, баласы менен жетелешип бир бактылуу эне болсо экен деген тилегим айдар. Каарманыбыздын Турцияга дарыланып келүүсүнө мүмкүндүк бар. Анткени менен операция баш аягы 150 000 доллар каражатты чапчайт. Бирок күнүмдүк дары дармектерине акча таппай кыйналып турганда Турция кыял бойдон калууда. Азыр бул жактагы эле эми бир туугандар салып атышат, айла жок эми аларга деле жашоо керек экен. Кичине салып атат, баары деле жетпейт. Аптекага карыз болобуз. Ушул аптека өзүндө бар да. Болгондон ушул жерден алабыз, карыз болобуз. Ошол 1-2 айда болсо да кутулабыз деп. Бирок основной ошол мага керектүү дарымды алган жокмун да.